Кийинки сөз Кадырбеков Нуржигит Кадырбековичте. Assalamu alaikum, Иман Нуру Кадырбеков. Урматтуу министр, сизден маалыматыңыз бар, Кыргызстанда канча айыл өкмөтү дотацияда отурат? Канча пайыз? Же ар жакта сиз менен коштоп келгендерде маалымат барбы? 284 айыл өкмөт. 284 айыл өкмөтү, туурабы? Бирок жергиликтүү бүт процентке алганда 84% дотацияда отурат экен. Мага берген маалыматтар боюнчачы. Бирок ошол эле мезгилде мына сиздер алып келген мыйзам долбоорунда бюджет кодексинин 48-беренесинде жергиликтүү бюджеттердин кирешелери, жергиликтүү бюджеттин төмөнкүлөрү түшөт, туурабы бюджеттерге белгиленген ченемдер боюнча жалпы мамлекеттик кирешелерди чегерүүлөр, анан жер салыгы. Сиздер ошол жергиликтүү өкмөт жер салыгынан бир аз каражат таап атат, ошондо деле дотациядан чыга албай атат, бирок ошол салыкты да алып атасыздар да. Ошондо бул жер салыгы борбордук бюджетке казынага чыга турган болуп калдыбы? Жок, ал өз жергиликтүү бюджет, жергиликтүү салык боюнча эле калды. Жок, бул жерде турбайбы? Күчүн жоготту деп таанылсын. Жер салыгын алып койгон турбайсыздарбы? Жок, жер салыгы каралган эмес. Менде турат мына көз алдымда 48-берене күчүн жоготту деп таанылсын деп атат. 3 жылга президент жарлыгы чыккан былтыркы жылы. 3 жылга убактылуу бошотулуп турсун деп ошонун алкагында кирип атат. Аны болсо республикалык бюджеттен компенсация катары ар бир айыл өкмөткө каралганда ошо. Нуржигит Кадырбекович, ал эме жанагы республикалык салык болуп кеткен жок. Анын төлөөсү гана бошотулуп атат. Бирок өзүңүздөр билгендей, мыйзамга эгерде өкмөт кандайдыр бир ченемдик укуктуу актыларды ошол жергиликтүү бюджеттин төмөндөшүнө алып келе турган болсо, компенсация төлөнөт деген жери бар. Ал тууралуу компенсация ошол эгерде жер салыгынан бошотулган болсо, ал жер салык эмеге түшпөй калат, жергиликтүү бюджетке. Ошол түшө турган расчеттору боюнча компенсациясы берилет жергиликтүү бюджеттерге. Бул эми узун сөз окшойт, мен албетте түшүнө албай атам, эмне үчүн мындай чечимдер болуп атат. Макул анда, жанагы орун алмаштыруудан сум өзгөртпөйт дейт, бирок баары бир кыйналасыздар да. Ала салыкты алып коюп, бирок компенсацияга деле канча каражат кетет. Ошол компенсация чыныгы кирешенин ордун толтурабы башка маселе. Анан дагы бир сунушта мына Кыргыз Республикасы салык кодексинин 240-беренесинин 2-пунктуна ылайык алтын камтылган кенди, алтын камтылган концентратты, алтын эритмесин жана афинаждалган алтынды казып алуу жана сатуу боюнча ишке карата пайда салынган ставкасы 0% өлчөмүндө белгиленет. Ушуну бир 0% кылбай 10%га көтөрүп койсо, алтын менен иштегендердин эсебинен бир аз каражат көбөйүп, бюджет бажоораак болуп калат беле деген ойда. Эмне деп ойлойсуз? Нуржигит Кадырбекович, негизи колдойбуз. Мыйзам киргизилген мыйзамда дагы ошо кирешесине салык төлөнүп атат. Өзүңүздөр билгендей, алтындагы унциясына жана дүйнөлүк биржага байланган. Канчалык дүйнөлүк баасы көтөрүлгөн болсо, ошончолук салыгы да чоңойот алтындыкы. Так кана ошол система азыр эмеге да кирип атат, жезге и күмүшкө да ошондой кирип атат. Азыр дүйнөлүк баалык эмес менен кирешесинен төлөп кирет да. Мисалы үчүн бир унциясы азыр сколько сейчас унция? $24 түзө турган болсо, ошо $24 эмесинен кирешесинен төлөйт да. Анткени аны өндүрүү $5,5 гана доллар. Пайда салыгынын ставкасы 0% өлчөмүндө деген эмнени түшүндүрөт анда? Рұқсат бір жооп берейин. Нуржигит Кадырбекович, бизде салыкта пайда салыгы деп, налог на прибыль деп. Ставкасы 10%, бирок алтын өндүргөн компаниялар пайдасынан эмес, доходунан төлөйт да, общий оборот. Подоходный налог. Да, подоходный эмес, налог на доходы, золотосы, общий кирешесине төлөйт да. Ошондо алардын ставкасы белгиленген. Эгерде алтын түрдө алып чыкса 1, руда боюнда алып чыкса, анда ставкасы жогорулат ставкасы менен. Андан кийин общий объемдон эле төлөп турат да, жалпы кирешесинен. Макул, эми бул мыйзам долбоор боюнча, булар боюнча бир кенен сүйлөшпөсөк, жөнөкөй элге түшүнүксүзүрөөк болуп атат. Анан мына электронный товарный накладная деп 1-январдан кирип атпайбы, туурабы? Эгерде ошону ким колдонбосо, 28 000 сом айып пул салынат экен.
Бирок эми Кыргызстанда канча орусча айтканда наименование бар. Ошол эле товарлар, дарылар, машинанын запчасттары, анан ТНВ кодду киргизиш керек. Ушуга үлгүрөбү 1 январдан баштап? Балким бир убакыт берсеңер жакшы болмок, окутсаңар жакшы болмок. Андан кийин ушундай талап болсо жакшы болмок да. Ансыз деле өздөрүнү багып, ишкердик менен жумуш ордунан түсүп берген бир топ адамдардын канатын кайрып албайбызбы? Рузик Кадырбекович, негизи система даяр, пилоттук режимде уже иштеп атабыз. Жанагы мен докладымда айтып кеткендей, 20 жылдан баштап уже бул система иштеп баштады. Негизи система даяр, тагыраак салык кызматынын орун басары жооп берсин. Уруксат болсо, бул электрондук накладноолор боюнча 1 апрелден баштап иштеп баштаган быйыл да. Ошо 1 этап боюнча бул жанагы алкоголдук ичимдиктерге жана табачный продукцияга кирилген да. Ошондуктан азыр толук кандуу система иштеп жатат. Анан болсо 1 июльден баштап жанагы прослеживаемостька жаткан товарлар кирген, бул жанагы холодильник, морозильниктер боюнча. Эми болсо ушу сиз туура айтып кеттиңиз, 1 январдан баштап жалпы ушу баары товарга кирет да. Азыр системабыз толук кандуу иштеп атат. Баары жанагы кайсы категория товар болсо ошолорду биз убагында киргизип атабыз да. То есть система даяр. Бирок эми окутуп, тарбиялап, кичине үйрөтүп туруп баштабасаңыздар, билесиз эми адамдардын көпчүлүгү жөн эле бизнес кылат да, мындай алып сатып элечи. Анан ушул нерсени аткарбадың деп штраф менен канатын кайрып коюңуздар деген айтсам, арак менен тамекини мага десе 500 эсе кымбаттатыңыздар. Түркия ошентип элин арак менен тамекиден сактайбыз деген ниети бар да. Ошол бизге келгенде сатып кетип атпайбы? Аны да колдойм, бирок башка товарлар бар да, запчасттар бар, дарылар бар, башкалар бар деген маселени айтып атам. Анан ийгилик анда эң башкысы өздөрү жумуш таап аткандардын шагын сындырбай бир колдой турган системаларга көңүл бөлсөңүздөр. Кытай ошонун эсебинен өнүккөнүн унутпасаңыздар да. Чоң рахмат. Рахмат.